Ukraynanын президенти Владимир Зеленский шейшембиде Киевде иш сапары менен жүргөн Эстониянын лидери Алар Карис менен биргелешкен маалымат жыйынында Киев Орусия менен дипломатиялык мамилени үзүүнү карап жатканын билдирди. Мага тышкы иштер министрлигинен Украина менен Орусиянын ортосундагы дипломатиялык мамилелерди үзүү маселесин кароо өтүнүчү менен келип түштү. Мен азыр бул маселенин үстүндө иштейм. Бул маселе боюнча гана эмес, Россия Федерациясынын эскалациясына карата биздин эффективдүү кадамдарыбыздын үстүндө иштейм, деди ал. Зеленский Орусиянын Донецк жана Луганск элдик республикаларынын Дер жана Лер эгемендигин таануу чечими Орусиянын Украинага каршы мындан ары куралдуу агрессияны укуктук негиз түзөт деп эсептейт. Биз бул чечим менен Орусия буунун коопсуздук кеңешинин 2015 жылдын 18 февралындагы Украина боюнча резолюциясын бузуп, бардык мүмкүн болгон эл аралык милдеттемелерин бузуп, Украина мамлекетине каршы мындан аркы куралдуу агрессия үчүн укуктук негиз түзөт деп эсептейбиз, деди ал. Зеленский Украинага каршы күчтүү согуш башталса, аскердик абалды киргизерин айтты. Украинага каршы күчтүү согуш болбойт деп ишенебиз, анан кенен эскалация болбойт. Бирок алар киргизсе, биз аскердик абалды киргизебиз, деди ал. Украинанын башчысы ошондой эле Киев терминалдердин Украина аскерлерин Киев көзөмөлдөгөн Донбасс аймактарынан чыгарып кетүү өтүнүчүн карабай турганын билдирди. Биз алар менен байланышпайбыз. Биз анын ким экенин түшүнбөй жатабыз, деди ал. Киев Донбасс республикаларынын кайрылуусун карайбы деген суроого жооп берип жатып. Зеленский Киев Орусия Дер менен Лерди тааныгандан кийин батыштан тез жардам жана колдоо күтөрүн айтты. Анын айтымында Украина бардык тобокелчиликтерди түшүнөт жана Орусия Федерациясын сүйлөшүүгө чакырат. Эске салсак, 21 февралда Орусиянын президенти Владимир Путин Дер менен Лердин көз карандысыздыгын таануу жөнүндө жарлыктарга, ошондой эле республикалар менен достук, кызматташтык жана өз ара жардамдашуу жөнүндө келишимдерге кол койду. Ошол эле күнү эртең менен Дер менен Лердин жетекчилери Денис Пушилин менен Леонид Пасечник Путинден республикалардын көз карандысыздыгын таанууну суранышкан. Видеого лайк басып жана каналыбызга жазылып, жанындагы коңгуроочону да сөзсүз түрдө басып коюңуздар.